Ар бир курулган жана ремонттолгон медициналык мекемелер бейтаптар үчүн ыңгайлуу болушу шарт. Бул туурасында Боронов билдирди. Өкмөт башчы Токмок шаарындагы 250 адамга эсептелген оорукананын имараты менен таанышты. Мында башталган оңдоо иштери 2020-жылдын август айынын соңунда бүткөрүлөт. Коронавирустук инфекциянын жайылышына каршы күрөш алкагында пайдалануудан чыккан айрым облустук ооруканаларда капиталдык ремонт өткөрүү чечими кабыл алынган. Мындан тышкары Бишкек, Ош жана Нарын шаарларында тез курулуучу материалдардан эксперименталдык ооруканалар курулууда. Бардык иштерди өз мөөнөтүндө жана сапаттуу бүткөрүү керек. Мында негизги талап катары ооруканалардын ыңгайлуулугу болуп саналат. Бардык зарыл эсептелген күтүү залы, кабыл алуу блоктору, реанимация, палаталар жана башка бөлүмдөр каралышы керек. Медициналык көмөккө кайрылган жарандарга бардык ыңгайлуу шарттар түзүлүшү шарт, дейт Боронов. Өкмөт башчы ошондой эле Ысык Ата районунун Кеңеш айылындагы жаңы фельдшердик акушердик пункту көрүп чыкты. Имаратта алдыңкы техника менен жабдылган, мында 1 врач жана 2 медайым эмгектенип, күнүнө 30га жакын жергиликтүү калкты кабыл алат. Боронов аларга пандемия учурунда активдүү иш алып баргандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, фельдшердик акушердик пункттардын кызматкерлеринин айлык акысын жогорулатуу маселеси каралып жаткандыгын билдирди. Андан соң премьер-министр Орловка шаарындагы жалпы дарыгерлердин практикалык борборунун имаратындагы капиталдык ремонтту жүрүш менен таанышты. Мында иштерди 3 жумадан соң жыйынтыктоо пландаштырылууда. Өкмөт башчы тийиштүү ведомстволорго оорукананын зарыл жабдуулар жана тез жардам мунаасы менен камсыздоону жана жылытуу маселесин чечип берүүнү тапшырды. Саламаттык сактоо министрлигине коронавирустан кийин калкты реабилитациялоого өзгөчө көңүл буруу тапшырмасы берилди. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтылды. Калктын ден соолугу бул мамлекеттин көңүл чордонундагы маселе жана улуттун коопсуздугу. Биз жана дүйнө коомчулугу туш болгон маселелер өзгөчө мамилени талап кылат. Ооруган жарандар тиешелүү реабилитациядан өтүшү керек. Саламаттык сактоо министрлиги ушул багыттагы иштерди жүргүзүүгө тийиш. Участкалык дарыгерлер стационарлардан дарыланып чыккан бейтаптардын абалын көзөмөлдөп мониторинг жүргүзүүсү зарыл, деди Кыргыз Республикасынын премьер-министри. Өкмөт башчы үймө-үй кыдыруу иш-чарасын жетиштүү деңгээлде аткарбагандыктан жергиликтүү бийлик органдарынын ишинен сын айтып, бул багыттагы жумуштарды күчөтүү тапшырмасын берди. Жыйындын жүрүшүндө тармактык мамлекеттик органдарга сезондуу мүнөзгө ээ болгон сасык тумоого каршы элди эмдөөдөн өткөрүү боюнча иш-чаралардын планын сунуш кылуу милдеттендирилди. Ал эми тармакты тейлеген вице-премьер-министрлерге тиешелүү медициналык каражаттарды сатып алуу жана жаңы ооруканаларды жабдуу боюнча иштерди көзөмөлдөөнү күчөтүү, ошондой эле медициналык мекемелердин кадрдык курамын аныктоо тапшырмасы берилди.